Ассаламу алейкум, мен алаукалык жердештерим. Бул видео кайрылууну мен өзгөчө Көк Таш, Көк Серек, 1 май, Шекактар, Сунсар айыл өкмөттөрүнүн тургундарына жасоону мажбур болуп атам. Кеп Даңазасы таш жарган Орток Бел жолу боюнча болмокчу. Акыркы айларда Instagram, Facebooktарда кээде тамаша иретинде, кээде претензия, кээде какшык түрүндө мына бүгүн да бир пост чыгыптыр. Ушул Орток Бел жолу тагдыры кандай болду, катуу баштадың эле, бияга кандай болду деген таризде ушундай сындар айтылып келет. Албетте сынды көтөрөбүз, баарын туура түшүнөбүз, бирок ошого өзүм бир кенен маалымат берип койбосом туура болчудай. Баарыңыздарга белгилүү, 2020 сентябрда тендер өткөн. Тендерге чейинки азаптын баарын билесиздер. Баланска алыш үчүн кандай кыйынчылыктар болду, башка маселелер мыйзамга келтириш боюнча көптөгөн кыйынчылыктардын баарын 2 жылда бүтүргөнүбүздү жакшы билесиздер. Тендер өттү, жеңүүчүсү аныкталды. Бул жол эч агы эле бүтмөк. 2-3 ай сотко эле кетти. Соттон башы чыкпай жүрдү ошол жеңген фирманын балдары. Эми тендердин табияты ошондой экен, жеңилген компания сөзсүз сотко берет экен. Жол сапаттуу болсун деген тилекте биз башында тендерге коюп атканда ушундай талап киргизгенбиз. Битум бул баягы кара чакыч, асфальттын негизги компоненти. Битум Россиянын гана производствосу болсун, Өзбекстандыкы болбосун деген талап койгонбуз. Ушул талапка бир гана ушул жеңген Амантур компаниясы туура келген. Албетте биз деле каалайт элек, өзүбүздүн алаукалык фирмада калса, өзүбүздүн жердештер ошол акчаны иштетсе деген бизде деле тилек бар. Тилекке каршы талапка жооп берген жок. Биз ал негизги жолубуз 1-2 жылда тешилип агып калышына биз андайга бара албадык. Ошондуктан российский гана битум болсун деген талапты киргизгенбиз. Эми учурдан пайдаланып мен бүгүнкү күндө соттордун баары бүттү. Акуналы Атамырзаевичке мен рахмат айткым келет. Жалал атабызды билесиздер. Ал кишини мен сыйлайм, өзүм акем болот. Мына эч кандай соттошпойбуз деп кол алышыптыр. Бүт соттор уткандан кийин. Бүгүнкү күндө эми башка проблема. Каржы маселеси. Кышы менен көрдүңүздөр да, бүт селятводдорду алмаштырып, кольцолорду орнотуп, тынбай жумуш болуп келатат. Бул балдар мен угушума караганда дерлик 60 миллион сомго чейин акчаны сарпташыптыр өзүнүн чөнтөгүнөн. Фонддон 1 тиын ала элек. Себеби түшүнүксүз себептер менен биздин каржы министрлигибиз акчаны бербей келет фондубузга. 100% алаука өнүктүрүү фондунун каражаты болгон акчаны бүгүнкү күндө 241 миллион сом карыз бербей келет. Ага түшүндүрмө мындай. 19-20 жылдары министрдин орун басары Азимов Алмаз деген эргул Жалал Ат обул администрациясы менен сүйлөшүп алып, мыйзамсыз түрдө алауканын өнүктүрүү фондунун 135 миллион сомун Жалал Ат областына которуп берет. Биз былтыры урушуп атып, талашып атып ал акчаны кайтартканбыз. Кылмыш иши козголгон. Ошол кылмыш иш жасаган адамдардын үстүнөн. Эми бүгүнкү күндө ошол кылмыш ишин жаап, өзүн кандайдыр бир актоо максатында ушундай мыйзам иштеп чыгып, бүгүнкү күндө жогорку кеңешке киргизип отурат. Ал мыйзамга ылайык бозумчактан түшкөн бардык акчанын тең жарымы 50% Жалал Ат областынын өнүктүрүү фондуна кетип калмакчы. Эгерде 13 жылдан баштап бүгүнкү чейин перерасчет кыла турган болсо, анда келерки 5-10 жылда алаукага 1 тиын түшпөйт деген маселени түшүндүрөт. Биз айтып келе атабыз өкмөткө, мына 1-2 айдан бери Кудайдын кут түгүнү барып талашып келе атабыз. Биздин негиздер, биздин айтканыбыз негиздүү да. Алаука району дотациялык район. Мынакей 30 жылдын ичинде өкмөттүн республикалык бюджеттин эсебинен ошол жолго 3 эле километрди каржылаптырсыңар. 3 эле километр. Ушуну Алла Таала ошол алаукага жаратып коюптур. Ушул мейли республикалык бюджетке жардам болсун деп жазбадык беле ушул мыйзамды.
Силерди биз кыйнабайлы, биз өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз ушул бозумчак менен бүтүрө берели деген таризде максат менен жазганбыз да бул мыйзамды. Эми келип талашасыңар деп ушундай негиздерди айтып келе атабыз. Кудай буюрса пока оборонаны кармап атабыз. Бирок эртең кандай болот, ишенич жок. Мен ошондуктан жердештериме бир үн катып койгула деп сурандым эле. Эми тилекке каршы колдоо тапкан жок бул менин суранычым дагы. Анан ал жөнүндө эмес эле башка бир видео кайрылуулар келип атат. Биздин райадминистрацияны пакта коюп мактап аткан башка билип коюңуздар да, райадминистрация же башка эч кимдин тиешеси жок бул жергечи. Болгону Минфин өзүнүн карызынан кутулуш керек. Анан азыркы мына мен 60 миллион деп атпаймынбы? Анын 30 миллиону ошол жолго сарпталган. 30 миллионун жаңы асфальт завод мына бүгүнкү күндө Соломодо орнотулуп жатат. Жаңы дробилкасы менен. Кудай буюрса 1-2 жумада бүтсө асфальт чыга баштайт. Ошондуктан ошол процентовкага тапшырган 30 миллионун төлөсө эле калган иш токтобостон кете бермекчи. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу жердештер, эгерде колдоо кылбасаңыздар жок дегенде антип какшыктабай туруңуздарды, какшыктабай претензия кылбай турушуңуздарды, сабыр кылып турушуңуздарды мен сиздерден суранат элем. Кудай буюрса баары жакшы болот. Башында мынакей кээ бир өзүм үкелерим айтып чыкпады беле. Ушуну туура эмес кылып атат Исхак эке. Буну өкмөт каржылаш керек эле, биз фонддун акчасы менен башка жумуштарды, айылдын проблемаларыбызды чечишибиз керек эле деп. Туура, ошондой болсо жакшы болот эле, бирок реалдуулук андай болбой атпайбы? 30 жылда 3 километр жасаган өкмөттөн дагы канча жыл күтүшүбүз керек бул жолду жасаш үчүн? Анын үстүнө мынакей 16-жылы ошол эле өкмөт өткөргөн да ушул жолго тендерди 197 миллионго уткан ошондо Чупрокси деген компания. 197 миллион. Ушул эле жолду бирок калыңдыгын калыңыраак, сапатын жакшыраак кылып туруп биз мына былтыр 100 канча 24 миллионго утуп атпайбы? Канча 73 миллион сом үнөмдөө болуп атпайбы? Тыянакты өзүңүздөр чыгарыңыздар да. Анан өкмөттүн колунан келеби же биздин фонддун колунан батыраак келеби? Аны өзүңүздөр деле түшүнүп калсаңыздар керек. Ошондуктан урматтуу жердештер, мен сиздерди дагы бир жолу өтүп кеткен ыйык Орозо айт майрамы менен куттуктап, баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Мамлекетибизде туруктуулук, тынччылык болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө токчулук жана бакубатчылык болсун. Ассаламу алейкум.